Биздин фондко боору оорусу менен кайрылган мекендештер көп. Алардын бири Жанарбек мырза дагы бар. Ал 44 жашта. Азыркы учурда боору оорусу менен катуу ооруп келет. Абалы оорлошуп баратканына байланыштуу биз аркылуу Индия жергесине кетүүгө аргасыз болду. Бирок анын каражаты жетишсиз. Андыктан кайдыгер карабай Жанарбек мекендешибизге жардамыбызды берели. Assalamu alaikum kırgız elim. Şu men Nuranov Жанарбек şu boru orasına çaldırıp şu kırgız elim çoğul kayrımdılıklarınızdan menen şerge jetip geldim. Razıçılık bildiren kılgan ihsanlarına kabul olsun. Dostlarıma, şu ayıldaşlarıma razıçılık bildiririm. Kırgız elime rahmat. Урматтуу кыргыз элим, ихсан кылып колдоо көрсөткөнүңүздөргө жүрөгүбүзгө чоң бакыт алып келди, кубаныч алып келди. Эки дүйнө тең эселеп кайтып, үй бүлөңүздөргө бакыт жана тынчтык, иштериңиздерге ийгилик алып келсин. Терең ыраазычылыгымды билдирем. Азыркы учурда биз Индия мамлекетиндебиз. Анализ тапшырып, жакында операция болобуз. Дуа кылып туруңуздар. Бул кайрылуумдун себеби дагы да бизге каражат жетишсиз. Атамдын оорусу күтүп турбайт экен. Атамды аман алып калуу үчүн дагы да колубуздардан келишинче жардам берүүнү суранам. Дуба да кылып туруңуздар. Урматтуу кыргыз элим, эли журтум, айылдаштарым, бул кылган ихсандарыңыз ушу үкөмүн ийинемин досторуна, ака досторуна, ине досторуна баарына терең ыраазычылык билдирем. Кылган ихсандарыңыз кабыл болсун. Бизден кайтпаса Алладан кайсын. Бир де берсеңер, Аллахым сиздерге 1000 эселеп, миллион эселеп кайтарсын. Баарыңызга терең ыраазычылык билем. Алла ыраазы болсун. Ошондой эле азыркы учурда бизге дагы эле каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да кайрымдуу кылып жардам берүүңүздөрдү көптөн көп суранабыз. Алла ыраазы болсун сиздерден. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз мына Индия жергесинде азыр текшерүүлөрдө жүрөбүз. Бул жакта бизди ал жактан Азамат Байматовдун балдары өздөрү самолетка салып койду. Булга чейин мен Курсант Байкени телефон аркылуу ошонун карындашынан таптым биринчи. Карындашы Россия жергесинен келеси. Ал айтты, мен Байкемде ушинтип ооруга чалдыгып, акыбалы оор болуп келгенде бизге Азамат Байматов жардам берди. Агама кайрылсаңар ошол болгон немени жөнөтөт деди. Ошентип биз Курсант Байкеге жолугуп, мен өзүм через WhatsApp телефон аркылуу сүйлөшүп, анан бул жактын адресин алып, Азамат Байматовго айттым болгон немебизди. Ушундай каражатыбыз азыраак, үкөм акыбалы күндөн күнгө оорлошуп кетип атат, кандай кылсак болот десем, анда күтпөңүздөр деди. Болгон акчаңыздар менен келе бериңиздер. Азыр сиздер важный үкөңүздүн өмүрүн сактап калыш керек. Ошон үчүн эртерээк, болушунча эртерээк кыймылдап келе бериңиздер. Биз бияктан виза неме боюнча кыжалат болбоңуздар, өзүбүз жардам беребиз деди. Айткандай жардам берди, бардыгын жакшы кабыл алып, аябай разымын көптөн көп ушу Курсант Байка менен Азамат Байматовго. Бизди жөнөттү, ал жерден жакшы аэропорттон самолетко чейин жакшылап узатышты тууган урук менен. Андан бул жакка келгенде, Индия жергесине келгенде дагы жакшы бизди тосуп алышты. Өздөрү тосуп алып, Азамат Байматовдун баласы өзү бизди тосуп алды котормочусу менен. Такси менен алып келип, кай жака алып барайлы, гостиницага же больницага деди. Мен үкөм оор, акыбалы оор, гостиницага госпиталга деле бара берели десек, бул жерде да врачтары аябай жөнөкөй, сылык мамиле кылып,
болгонун айтып баардыгын сурайт экен бул жердечи. Кандай кылдыңар, кандай состоянияда болду, кандай дарыларды баарын сурап тактап, анан кийин сразу эле анализ ала башташты. Анализ алып, эртеси келип дагы аппараттарга, немелерге, рентгендерге биз текшерип атат. Жакшы, күндөн күнгө бизде үмүттөр пайда боло баштады. Бул жака келгенден бери жакшы үмүт. Биринчи ошо Азамат Байматовго бизге көрсөткөн байкеге жолукканыбызда эле биринчи үмүт пайда болгон. Андан кийин дагы күндөн күнгө бизге үмүт пайда болуп атат. Жакшы үмүттөр пайда болуп, ушул жакшы болуп кетет экен ушул жерден. Кудай кааласа, инимде дагы мындай кичине ишеним, үмүт пайда болду да. Эми баары жакшы неме кылып атат бул жерде. Гостиницасы да жакшы экен, таза экен, тынч, больницалары деле таза. Андай эле бизге айтышкан, ал жакта мындай таза эмес, жакшы карабайт экен дегендерди ham укканбыз. Бирок андай эмес экен. Бул жака келип өз көзүбүз менен көрдүк. Баарды таза, адамдарды кичпейил болуптур деп айтканын кылып жакшы кабыл алышты. Эми эли журтум ошондо дагы азыр айтып атпайбы, укам күндөн күнгө акыбалы оорлошуп атат. Ошон үчүн дагы да жардам берүүңүздөрдү суранам. Ушул бир тууганымды жакшы болуп кетишине сиздер көмөк кылып, ушунча берген инсандарыңызга ыраазымын, көптөн көп. Ыраазычылык билдирем. Бизге бирди берсеңиздер, Алладан сиздерге көп миллиондоп кайтсын. Дагы да суранарым ушул. Жардамыңыздарды бизден аябаңыздар. Жардам берип турсаңыздар, бул жакта калган немелер, каражаттарыбыз жетпей атат. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Сиздерге көптөн көп ыраазычылык билдирем. Эли журтум, ушул укамдын кичи достору, улуу достору, тууган урук, эл журт, кыргыз элиме, ушул айылдаштарыма баарына ыраазычылык билдирем. Дагы жардам берүүңүздөрдү көптөн көп суранам. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Эли журтум, ушу инимди сактап калышка жардам бериңиздер. Жардам берүүңүздөрдү суранам. Ушу жалгызым жардам, азыр көзүбүз төрт болуп, башка элдин журтта ушу мусапыр болуп турабыз. Ошон үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Көптөн көп суранарым, ушу жардам бериңиздер. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Күндөн күнгө укамдын акыбалы оорлошуп, болушунча тезирээк операция кылыш керек болуп атат. Ошого каражатыбыз азыраак каражат менен оор болгон үчүн эртерээк келдик. Ошонсо дагы жардам берип, ушул каражат жагынан көбүрөөк жардам берип коюшуңуздарды суранам.